Саламатсыңар балдар. Кайрадан бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыз лексикасынын тышкы булактар аркылуу байышы. Балдар, биз бул теманы түшүнүп, өзүбүз жашообузда үйрөнгөн сөздөрүбүздү туура колдонуу үчүн сабагыбызга максат коюп алсак, анда сабагыбыздын максаттары менен таанышабыз. Кыргыз лексикасынын ички жана тышкы булактар менен баюу жолдорун айырмалашат жана сөздөрдү салыштырышат. Албетте, биз сөздөрдү айырмалайбыз жана салыштырабыз, боюнча маалымат алабыз жана өзүбүз билгендерди кошумчалайбыз. Мекенин коргоого жана жакшы окуп келечекке өз салымыбызды кошууга тарбияланабыз. Мынакей балдар, сабагыбыздын максаттарын кабыл алып, сабагыбыздын максаттары менен таанышып алдык. Анда теманы баштаардан мурун биз айрым бир сөздөрдүн түшүндүрмөсүн, маанилерин билип алсак. Биринчи сөздө биз эмнени көрүп турабыз? Албетте, кандайдыр бир окуу жайы же мектеп. Мектеп балдар, келечек ээлери билим алуучу жай. Ал эми экинчи сүрөттө болсо, ар кандай жашылча жемиштердин сүрөттөрүн көрүп турабыз. Күндөлүк турмушубузда пайдалануучу жемиштер, витаминдерге бай. Мына балдар, жашылча жемиш деген дыйкандар, багчылар тарабынан өндүрүлгөн азык түлүк. Үчүнчү сүрөтүбүзгө көңүл бурсак, бул жерде кышында кийилүүчү пальтонун сүрөтүн көрүп турабыз. Пальто балдар, адамдарды сууктан коргой турган жулуу, жүндөн, пахтадан жасалган кийим. Ооба балдар, биз бул сүрөттөрдү, айрым бир берилген сөздөрдү түшүнүп, тереңирээк билип алдык. Эми балдар, көңүл буруп, жакшылап угуп олтурабыз. Кыргыз эли өзүнүн тарыхый жактан өсүп өнүгүү жолунда ар кандай улуттар, элдер, мамлекеттер менен карым-катышта болуп келген. Ошол карым-катыш тилде жаңы сөздөрдү пайда кылып, лексика байыган. Мындай жол менен байышы тышкы булактар аркылуу баюу деп аталган. Мына балдар, кыргыз элинин лексикасы кандай жолдор менен байыган? Башка элдер менен турмуштун кайсы карым-катыш тармагы боюнча мамиле түзүлсө, ошол тармакка тиешелүү сөздөр алынган. Алар төмөнкүлөр. Араб тилинен кабыл алынган сөздөр илим-билимге, динге, ар кандай түшүнүк ишенимдерге байланыштуу болгон. Мисалы, алифбе, мектеп, китеп, мугалим, ыйман. Көрдүңөр балдар, жана биз мектеп деген сөздү маанисин жакшылап түшүнүп алганбыз. Мына ошол мектеп деген сөзүбүз араб тилинен кирген сөздөрдүн бири экен балдар. Экинчи, Иран тилинен кабыл алынган сөздөр булар соода-саттыкка, дыйканчылыкка, багбанчылыкка, устачылыкка байланыштуу болгон. Алар кандай сөздөр? Мисалы, пайда, зыян, пияз, тараза, устун, дубал, терезе. Мында дагы балдар, жогоруда
көрсөткөн сүрөтүбүздү карайбыз. Мына багбанчылыкка, дыйканчылыкка байланыштуу сөздөрүбүздүн баары Иран тилинен которулуп келген сөздөр экен балдар. Ал эми үчүнчүлөрдөн болуп орус тилинен кабыл алынган сөздөр орус тилинен жана орус тили аркылуу башка тилдерден кабыл алынган же болбосо которулган сөздөр. Турмуштун баардык жагдайларын тейлейт балдар. Ушул күндө дагы айрым бир орус тилинен келген сөздөрдү биз сөзмө сөз которуусу жок эле колдонуп жүрөбүз. Мисалы, стол, самор, гезит, театр, костюм, пальто, сумка. Мында дагы балдар пальто деген сөз орус тилинен которулуп келген, кыргыз лексикасында колдонулган сөздөрдүн бири экен. Ал эми моңгол тилинен кабыл алынган сөздөрдүн түпкү тегинин бирдиги жана элдердин тарыхый байланышы болгондугуна кабар берет балдар. Ал сөздөрдүн маанисине карап көргөнүбүздө архаизмге айланып кеткендери да, азыркы учурда эки тилде бирдей колдонулуп келе жатканы да бар. Айрымдарынын бир аз тыбыштык өзгөчөлүктөрү пайда болгон. Мисалы, мөндүр бул жамгырдын карга айланып бара жатканда же башкача айтканда табигаттын закон ченемдүүлүктөрүнүн бири. Бүркүттү билебиз балдар. Бул улуу канаттуу, тоолуу райондордо көп кездешет. Алтан. Бул жерде балдар санды айтып турат. Деңиз, аргымак. Көрдүңөр балдар, моңгол тилинин кыргыз тилине канчалык жакын экенин. Моңгол тили менен кыргыз тили айрым бир тыбыштардын өзгөчөлүктөрүнөн гана ажыратылып турат. Эмесе балдар, биз тышкы булактар аркылуу кайсы тилдерден кирген сөздөрдү жакшылап билип алдык. Кыргыз тилинин лексикасына тышкы булактар аркылуу келген сөздөр араб тилинен, Иран тилинен, орус тилинен, моңгол тилинен келген сөздөр экен. Эми балдар, көңүлүбүздү текстке бурсак, текстти окуп башка тилден кирген сөздөрдү табабыз, кайсы тилден экендигин аныктайбыз жана жазабыз. Бир сыра текст менен таанышып чыккандан соң балдар, башка тилден келген сөздөрдүн алдын сызып, белгилеп, кайсы тилден келгендигин тексттин этегине же башкача айтканда тексттин аягына белгилеп жазып коебуз. Андан соң балдар, текстти окуп, иштеп, сөздөрдү аныктап бүткөндөн кийин тексттин маанисин терең түшүнүп алып, биз төмөндөгү суроолорго жооп беребиз. Биринчи суроо: Кыргызстан канчанчы жылы, кайсы айда эгемендүү мамлекет болуп жарыяланган? Ооба балдар, Кыргызстан 1991 жылы 31 августта эгемендүү мамлекет болуп жарыяланган. Экинчи, үчүнчү суроого өз алдыңарча иштеп, билгениңерди жазып, маалымат топтойбуз. Экинчи суроо: силер Бишкек шаары тууралуу дагы эмнелерди билесиңер? Үчүнчү:
Эмне себептен Фрунзе шаары Бишкек деп аталып калды? Айрым бир себептер менен балдар мурунку Фрунзе азыркы Бишкек шаары деп аталып калган. Маалымат булактарынан маалымат топтоп бул суроолорго жооп беребиз. Сабагыбыздын акыркы бөлүгү. Тапшырма. Баарыбыз тетрадь ручкабызды алып, белгилеп жазып алабыз. Балдар, темаларды, сүрөттөрдү пайдаланып эссе жазат экенбиз. Темалардагы сүрөттөрдү кантип бири-бирине байланыштырабыз. Анда сүрөттөргө көңүл бургула. Биринчи сүрөттө азыркы Бишкек. Ал эми кийинки сүрөттө болсо кандайдыр бир тигүү цехи. Ал эми үчүнчү сүрөтүбүз болсо өнүккөн башка мамлекеттер. Эмне себептен мен буну башка мамлекеттердин сүрөтүн бул жерге жайгаштырып койдум? Албетте, биздин Кыргызстаныбыз келечеги алдыда. Келечек муундар өсүп келе жаткандыктан балдар, биз Кыргызстаныбызды дал ушундай өнүктүрүшүбүз керек. Ошон үчүн биз көп билим алып, алга умтулуубуз абзел. Мынакей балдар, ушу сүрөттөрдү пайдаланып, биз алгачкы Фрунзе, азыркы Бишкек деген темада жана шаардын бюджетинин өсүшүнө чоң киреше алып келген өнөр жай деген эки теманы тандап алып, төмөндөгү сүрөттөрдү пайдаланып эссе жазабыз. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла балдар.